түндүк түштүк сай-сайга жектегениң, түпкө таңдын арбагын тепсегениң, бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн бирим деген элиңдин экчебегин. Белгилүү акын, журналист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматов өткөн жылы 29 апрелде 44 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салган. Өмүрүнө өчпөс из калтырып кеткен акынды бүгүн жакындары, достору, чыгармачылыктагы санаалаштары таң эртеден бейитине барып, Куран окуп эскеришти. Акындын сөөгү аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлган. Атамдын мен кыргызмын деген. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп беремгек, ар бин сайын чоң затка аттанам. Атам каку деп дагы, ушундай эле чакырган каку, анан карылга ушундай чакырган. Первый классты почти бүтүп калдым. Анан второй класс болом. А дагы чоңойгондо мен болгум келет, журналист, анан писатель. Ооба сүрөт тартып атам. Мен атамды кичине тартканды үйрөнөм да кичине. Болот анда, сагынычта, буктагы, болот анда, сиз билбеген бүт баары. Болот анда, ата кемдин капилет, бала бойдон, бул өмүрдөн учканы. Зайырбек атасынан 4 жашында калган экен, ушу бир күнү келип атамды көрбөй калдым эле. Ушу мен ата деп жүрөйүн деп, мен ата дечи, ошентип ата бала болуп калганбыз. Көп чыгармачылыгында кандайдыр бир нерсени жакшы жазып алсам мага келчи. Эртең келип алып окуп берип, анан аябай сүйүнчү, экөөбүз отуруп бир топ сүйлөшчүбүз. Мына ушундай мыктуу балабыздан айрылып калбадыкпы? Эмне болсо дагы мен ойлойм, булардын балдары бар, туугандарына көңүл айтам, аксылыктарга көңүл айтам. Мындан кийин ушу бизде Кыргызда жаш кеткендер болбосун. Таланттардын өмүрү узун болсун. Мына көртүрлүктүн көйгөйүнөн арылып, саламдос деген ырында жазып атпай, ошол түйшүктөрдүн баардыгынан арылып, эми бирибиз менен бирибиз катташып, мурункудай ошол эч нерсеси жок, жылаңач катышып жүргөн учурдагыдай, жылаңайлап катташып жүргөн учурдагыдай мамилелерди чыңдайлы деп калган учурубузда мынтип арабыз суюлуп атат улам. Кийинки катарыбыз кемибесин демекчи элем. Жаш өлбөсүн. Жаш өлгөн адамдын артында өкүт көп болот экен. Балдарыма айтам бүгүн баяндап, эсиңдеби? Сен барганда күтчүмүн дасторконго нан суумду даярдап. Датасы жок күндөр деген кол жазмасы колума келип тийди. Мына ошол кол жазмаларды окуганда мен экинчи бир Зайырбек Ажыматовду ал жерден көрө алдым. Көрсө Зайырбек Ажыматов бир чоң эле окуяларга өзүнүн пикирин билдирбестен ар бир күнүндөгү бир жакшы нерсеге, өзгөчөлүккө, мейли жакшы болсун, мейли жаман болсун, ошого өтө маани берген инсан болгондугун байкай алдым. Ушул нерсени мен мурун эч бир байкаган эмес экенмин. Кудай буйрса, мен ойлойм, бул Зайырбек Ажыматовдун атын алтын тамгалар менен тарыхта алып кала турган экинчи өмүрү мына ушул ырлары. Анан жакында чыгат, Кудай буйрса, датасы жок күндөр деген. Анан алдагы бир өзүнчө эскерме баян катары Зайырбек Ажыматовдун турмушунун бир үзүм учурларын элге тартуулайт деп ишенем. Көк теңирге, аяламга тийишкен, байкуш болбо, башты төмөн ийипсен, бизге теңир берген улуу тоолорду, бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Калмурат Рыскуловдун бир ырдап жүргөн ыры бар. Өмүргө адам бир келет, өмүргө адам бир белек деп. Зайырбек Ажыматов дагы бул өмүргө Кыргызга берилген бир белек болчу. Бийик адамгерчилигин, талантмын деп керсейбегендигин айткым келет. Анткени көбүнчө өнөр адамдары дайым элден өзгөчөлөнүп, элден артыкчылыгыбыз бар деген сыяктуу бир
нерселер менен мындай дымагы, ушундай бир эгосу күчтүү болушат. Бирок Зайырбек экеден ошону көрө алган жокпуз. Жакшы билгендердин баардыгы бул сөздү айтса керек. Тири шумдук, кездер кошто ыргагын, тирүүлүгүм, азабымда жыргалым, баарын сизге айтып туруп, апаке, шолоктоп бир келет анан ыйлагым. Мына колубуздан бир жакшы туйгунду Алла Таалам алды да кетти. Бир жыл өттү. Мен кабыргабыз кайышып, ушунчалык сыстап турсак дагы алган Алла Таала кайра бербейт экен. Эми артында калган 2 кыз 2 баласы бар. Ушуларды Алла Таалам колдоп, арбактары жар болуп, бир элдин ишеничин актаган, атасына окшогон бир жакшы чыгаан уул кыздардан болсо экен деп ойлонобуз. Түшүн досум, жана элеңго сыр билген. Концертиңе билет таппай эшиктен интервью алам Элбирбектен деп кирдим мен. Акесин өткөн 1 жыл болуп калды. Тобуздан, аска тобуздан айрылдык. Кадырын билбеген экенбиз. Мына кеткенден кийин кадырын билип отурабыз. Акесин жаткан жер жаннаттан болсун деп тилейбиз. Айдабыз. Карап туруп калкымдын эрекенин жашайланып көзүмөн эреркедим, далилдеди жигиттер аянттагы шерекенин кыргыздын, шерекенин мындай элдин акыны болуу убакыт мыктыр үчүн жан бергим келет менин. Ошондой эле бүгүн Бишкекте акындын жылдыгы ашы өтүп, ага жакын санаалаш достору, чыгармачылыктагы үзөңгүлөштөрү, жакын туугандары жана акындын талантын сыйлаган окурмандары келишти. Ата өлсө, уул бар, тону жерде калган жок. Ата өлсө, тайлап бар, кому жерде калган жок дейт. Эң кече жакында Зайырбектин уулу Назымдын атасы өткөн 1 жыл деген өрүн Фейсбуктан окуп алып, мен дагы Нурлан Алиев кошуган жүрөгү жумшак адаммын. Ыйладым. Буквально ыйладым. Дегеним Зайырбектин балдарынан калем бармаган, балким чыгар, азыркы моментте өз айтканда менден акын чыккан жок деди. Уулу бирок адам чыгыпты, эң мыкты адам чыгыпты. Бүгүнкү кылган дуабыз Зайырбектин соона баштасын. Элип кеткениңиздер үчүн бардыгына рахмат. Кайран жигит. Үйүнө барчылым анардан кабар алып, Зайыр болуп атат, ден соолугу кандай, балдар кандай деп. Анара белиңди берген бул дагы бир жолу. Артындагы чийдей болгон балдарды өзүң багып өстүрүшүң керек. Өзүң атасың, өзүң энесиң. Кудай өзүңө чың ден соолук берсин. Өмүрүң узун болсун. Ушул балдардын рахатын көрбөй, жакшылыгын көрбөй кетти. Ошону эми сен көр. Зайырбек Ажыматов эркө. Апаке. Апакем-ай, апам-ай. Эмгеңе татыр эмгек жасабай. Тентип жүрөм, жарыңыз деп, ырыз деп. Тек гана бир жөн адамдай жашабай. Тири шумдук кездер коштоп ыргагын, тирүүлүгүм, азабымда жыргалым. Баарын сизге айтып туруп, апаке, шолоктоп бир келет анам, ыйлагым. Ыйламакмын курмамыска кыйылбай, ыйламакмын алкымыма муунбай. Бирок алый болбой капа, тек гана бала кезде ыйлап жүргөн ыйымдай. Болотамда, сагынычта, буктагы, болотамда сиз билбеген бүт баары. Болотамда атакемдин капилет бул дүйнөдөн бала бойдон чыгады. Ал көз жашым достумандуу күндөрүм, ал көз жашым достумандан күйгөнүм. Агып турмак ар бир тамчы жаш менен айтылбаган арман болду дүйнөдөн. Ошол ыйга көөдө тиреп жашаган жансыз атпас сизден көрөк жатадам. Бардык бугум арылмак. Бала кездей
соғыз еханам. Ех апакем-ай, апам-ай, емгеңе татыр етек жасабай. Тентіп жүрім, жарық іздеп, ыр іздеп, тек қана бір жөн адамдай жашабай. Зайырбек Ажыматов көтөрүп ашты. Көтөрүп ашты, улутташым, қандашым, көкіректе улуу намыс қайнасын, ар бір қырғыз аманатын астын, хан тұқымы бұлғайланып қалбасын. Көк текіреге аяғанға тиіскен, байқұш толғы баштығын иіпсен, бізге теңір берген улуу тоолорду бүт дүйнөгө карасын деп бийиктен. Күнгү басын келген кеткен коногу, кыргыз кызы күндөй барды жогору. Аз жигиттер мырзасына бары билиң, тексиз, нарксыз кол жүрүштү коелу. Бабалардын алып асып өрнөгөн, балдар өссүн, бап эстеген өз жериң, мекениңден тоо, суу, дарак таштарын өсүп кетеп санабасаң, өлгөнүң. Каршы туруп, катаалдыктарын тытса, качырып кир тарыхтарга, турмушка, бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт, бир да сөзүң жоголбосун кыргызча. Бүжүрөбөй, көбөк башты жаркылдап, нур жайсын, жан дүйнөңө алтын жаап, сен падыша, падышасың, эй кыргыз, атоолоруң теңир берген алтын так. Карлык ачкана назым ой мелисти, арманга шайгыр өлүм кейитти. Кургурун кызың ай назик кучактап ыйлар ой бейитти. Көтөрүп баккан энеңди, көйгөйүңга той кейитти. Жазмышкан айла жок экен, жараткан берсин ой бейишти. Берекем зайыр кош эми, бейиштен бизди тос эмиң. Ооба турмуш баарысына көндүрөт, аны билем. Өзүмдү өзүм билгендей, эгер мени сагайчыса өлдү деп жүрөгүңө жанын оку тийгендей, бир аз күнгө алай дүлөй болорсуң, көчө чаңын көз жашыңа уруурсуң. Анан кайра таң атат да күн батат, тал башынан таранчылар чыркылдап, анан кайра эмгектүү күн башталат.